Шайтандын аты эле көп. Домовой, привидение, гном, икота, вампир деген аттар бар. Булар ким? Шайтан из джинна. Джинден болгон шайтан. Ошо вампир деген кан соргуч. Вот. Бул жакта эми бул вампир эмес, кан соргуч да эмес, бирок менин канымды ала турган ушул киши хажам. Бүгүн мен азыр өзүм хижама кылдырып атам. Азыр бул жерге жатам. Кимдир бирөө ойлойт экен, хижаманы орозо убагында болбойт деп шейх. Сиз эмне дедиңиз ага? Маселе дайыма суроо берилет. Хижама орозону бузабы деген маселе турат. Албетте ойлор ар кандай, алдындардын ою ар кандай, кээ бирлер бузат дейт, кээ бирлер бузбайт дейт. Бирок туурасы бузбайт, себеби көпчүлүк алдындар бузбайт деген. Ага сүннөттөн далилдер бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол орозо маалында хижама кылган далилдер келет. Ошон үчүн көпчүлүк алдындар орозо хижама орозону бузбайт деген ойдо болушкан. Таасир кандай болот ошо орозо убагында хижаманын? Орозо маалында өзү башкага салыштырмалуу. Мен азыр ачка жатам мисалы. Негизи медицина тарабынан дагы бул процедураны ачка кылган жакшыраак болот деп медицинада айтат да, биринчиден. Экинчиден пайгамбарыбыз хадисте дагы айткан бул нерсени. Пайгамбарыбыз айткан орозо ачкарын пайдалуураак жана берекелүү деген. Зээнди күчөтүп, эс тутумду жакшыртат деген. Бөлөк хадисте пайгамбарыбыз айткан ачкарын орозо кылуу дары деген, ал эми ток карын кылуу оору деген. Ошол себептен демек ачкарын жакшы. Мен медициналык жол менен түшүндүргөндө тамак ичкенде адам аш болуш үчүн ошо аш казанына көп кан барат. Мындайча айтканда кандар аш казан кетип калып, сордурганда кан чыкпай калгандагы маселе ошодон болот. Мына ушул жагын алып көрө тургансыз, мен ар дайым орозо жагында да кылдырам, орозо эместе да кылдырам. Темейдеги кармап жүргөн сүннөт орозосун да мен көбүрөөк кылдырам. Андыктан эч коркунуч жок. Мен азыр канымды сордурам бул кишиге дегенди. Ассаламу алейкум.